Assalamu alaikum. Эгерде мага бир жөнөкөй эле катардагы бир адам келип, мен сага акча берем дей турган болсо, мен ойлойм, ал мага көп болсо бир 100 сом же 50 сом берсе керек деп ойлойм да. Эми бир айылдын, бир райондун байы келип, мен сага акча берем десе, мен ойлойм, эми мага 1000 сом берсе керек деп. Ал эми мына ушул шаардын бир чоң эле бир миллионери мен сага акча берем дей турган болсо, мен ойлойм, бир 10 000 сом берсе керек деп. Эми элестетип көргүлө, Кыргызстандын миллиардери келди дагы, мен сага акча берем дей турган болсо, мен ойлойм, ой машалла, жакшы эле акча берсе керек деп ойлойм да. Эми элестетип көрүңүздөр, бул Кыргызстан эмес, дүйнөнүн миллиардерлери мен сага акча берем дей турган болсо, мен ойлойм, бир миллиард же болбосо миллион доллар берсе керек деп ойлойм да. Эми бул дүйнөдөгү эле мен баягы бир мисалды айттым. Эми караңыздар, бул дүйнөнү жараткан, бул дүйнөнүн байлыктарын жараткан, ошол биз айтып аткан миллионер, миллиардерлерди жараткан Аллах Таала, мен орозонун соогун өзүм беремин. Ал мен үчүн тутасыңар. Ошол үчүн соогун Аллах Тааладан үмүт кылып кармай беришибиз керек. Эми бул дүйнөдөгү эле кичинекей нерселерди айттык. Эми Аллах Таала элестеткиле. Соопту өзүм берем деп атат. Кандай деп ойлойсуз?